Канаттуулардын бир нече түрү жана коён балыктар Каникей апа балдар бакчасында багылууда. Бул жаныбарлар ата-энелер өрнөк болушат программасынын негизинде алынып жаныбарлар бурчу түзүлгөн. Мында балдар жаныбарларды өз маалында тамактандырып, өзгөчө таасирленишет. Башкы максат балдардын дүйнө таанымын кеңейтүү. Бул жерде карап турсаңыздар бөдөнө, бул жашылдандыруу бурчубуздун максаты бул балдарга ар түрлүү куштар менен тааныштыруу, жаныбарлар менен тааныштыруу. Бул жакта жашылдандыруу бурчубузда биз дайым кичинекей бөбөктөрүбүз менен, ар кайсы тайпаларыбыз менен ушул жака экскурсияларды кылып турабыз. Биз бир эле китептен окуп койбостон балдардын өздөрү колдору менен буларды таанып, көздөрү менен көрүп таануу үчүн бул жака жашылдандыруу бурчун уюштурганбыз. Бул жашылдандыруу бурчун балдарга болгон таасири, балдардын эмоциясын айтып түшүндүрө албайбыз. Анткени бул балдар көргөндө кубаныч менен кабыл алышат бул жаныбарларды. Бул кекиликти тамактандырууда биз өзүнчө дежурство түзүп койгонбуз. Ар кайсы тайпалар ар бир күнү келип булдарга тамактандырып кетишет. Булардын тамактандыруусуна суусун балдар өздөрү куюп, өз колдору менен көрүшөт. Бул жакта аквариумда балыктарыбыз бар. Бул аквариумдагы балыктарга бизге көбүнчө балдар витаминдерди мал менен берип турушат. Көбүнчө кенже тайпаларга бул балыктарды көргөндө сүйүнүшүп, өң түстөрүнө маани беришет. Бул жакта балдардын сенсорикасы да өсөт да. Балдарды эмгекке үйрөтүү максатында бакчада жашылча жемиштердин бир нече түрү тигилип, айрымдары учурда гүлдөп жатат. Бул жашылчалар декабрь айында уругунан себилип, өнгөндөн баштап балдар тарабынан камкорлукка алынат. Ар бир тайпаларда жашылдандыруу бурчу уюштурулган. Эмгектин алгачкы этаптарынан баштап түшүмгө чейинки аралыкта өз колдору менен байкоо жүргүзүп, эмгекке тарбияланышат. Бул жерде 5-6 жашылчанын түрүн тиккенбиз: помидор, пияз, капуста, кызылча, буудай эккенбиз. Жакында Нооруз майрамы келет, ошого биз буудай тиккенбиз. Буларды балдар менен биргеликте байкоо жүргүзөбүз. Суу куюп турабыз убакты менен. Тарбия башаты жана билим булагы бала бакчадан башталат. Мындан улам учурда бакчаларда STEM программасы ишке ашырылып, балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн, моторикасын, дүйнө таанымын кеңейтүү багытында иштер алып барылууда. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Долдурбек уулу, Атайын таңкы талас программасы үчүн.